чоңоюунун убактылары, көйгөй жана анын чечүү жолдору. Биз ушул балдардын өсүү курагындагы кандай табигый бала жасаш керек болгон, өнүгүш керек болгон, бала аткарыш керек болгон милдеттерди түшүнгөнүбүздө бизге жашоо жеңил болот деп сабактын жана кириш бөлүмүндө айттым. Алар кандай болот? Көрсө, өспүрүм курак азыркы окумуштуулардын иликтөөсү боюнча 9 жаштан 21 жашка чейинки аралык деп айтышат. 9 жаштан 12 жашка чейинки убакта өспүрүм балдар эң алгачкы өспүрүм куракка келгендеги белгилери мындай болот экен да. Алар жашоодо кандайдыр бир өзүнө приоритет же болбосо өзүнө окутуучу, жашоону үйрөтүүчү адамды, өзүнө авторитет адамды табышат экен да, өнүгүүсү норма болгон өспүрүм курак. Мисалы үчүн, кайсы бир мугалим өзүнүн сабагын аябагандай кызыктуу жакшынакай өтсө, ал мугалим окуучу үчүн идеалдуу адам, жашоону таанытуучу адам жана приоритет адамга айланат экен да. Мисалы үчүн, сиз үйдө балаңыз келгенде бирдемкени айтсаңыз, жок, эжекем мынтип айткан, эжекем ушинтип айтат деп сиз менен эжекесинин айтканын ката экендигин сиз далилдеп жатсаңыз дагы эжейин мугалимин тарабын талашып жаткан болгон болсо, бул эң биринчи өспүрүм куракка келгендигинин сигналы болуп саналат экен. Ушул учурда сиз менден көрө мугалимиң артык болуп калды, жакшы болуп кетти деп таарынуунун эч кандай кажети жок экен. Тескерисинче, бала өнүгүүсү, өсүүсү нормада кетип жатат деп түшүнүшүбүз керек экен да. Демек, эгерде балабыз жакшы тарбияланган болсо буга чейин, ал өзүнө приоритет, жашоону таанытуучу, жашоону окутуучу адамды туура тандайт экен. Балким мугалимдерин, балким тренерлерин, балким кандайдыр бир тайке, байке, эже, тайэже сыяктуу адамдарды тандайт экен да. Ал адамдар балдарга жакшы жолдорду, жакшы багыттарды көрсөтсө, бул өтө жакшы. Эгерде бала кандайдыр бир жүрүм туруму начар адамды, терс жолго алып бара турган адамды приоритет көрүп ала турган болсо, анда буга чейинки тарбиянын жыйынтыгын айынан бала ошол адамды авторитет көрүп калды деп түшүнсөк болот. Бул учурда бала менен көбүрөөк иштешип, сүйүү берүү менен гана баланы кайра мындай ордуна алып келебиз. Бул боюнча кийинки 2-3 модулдарда сөз болот. Демек, өспүрүм курактагы эң биринчи сигнал бул бала өзүнө идеал, приоритет, жашоону үйрөткөн, окуткан адамды тапканы менен белгиленет экен. Экинчи неменин этабы, мындайча айтканда, баланын өнүгүүнүн этабы же өнүгүүнүн убактысы 12 жаштан 16 жашка чейинки куракты балдар психологдору гормондор менен жашаган учур деп коет экен да. Бул учурда биз балдарыбыз менен ушул курак 15, кээде гана 16 жаш болуп, негизи кээде гана 16 болбосо, дээрлик 12-15 жаш. Бул өспүрүм курактын туу чокусу, гормондор убагы, эмоционалдык чыңалуунун убагы деп айтышат да. Башкача айтканда, бул учур көпчүлүк көйгөй дагы, проблема дагы ушул куракта чыгат. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен. Ушул нерсени түшүнгөнүбүздө, биз балдар менен конфликт болбойт экен. 12-16 жаштагы өспүрүм курак ушунчалык гормондору ойногон, гормондор өтө баланын организмин бийлеп башкарып аткан мезгил болгондуктан, сиз менен болгон келишпестик, сиз менен болгон чыр-чатак, сиз менен болгон уруштардын баардыгы сиз балаңыз же кызыңыз менен урушуп жаткан жоксуз. Сиз балаңыздын же кызыңыздын гормондору менен урушуп атканыңызды түшүнүшүңүз керек экен. Ошол себептүү гормондор анын организмин башкарып аткандан алар тез эле кыркырып, тез эле бакырып, тез эле агрессиясын көрсөтүп, тез эле конфликтке чыгып, тез эле ыйлап, ушундай эмоциясы мындай туруксуз болуп турат экен да. Ооба, эгерде сиз балаңыз ачууланып, кыркырып, кайша айткан учурда сиз унчукпай баланын бул гормону деп түшүнүү менен
кое турганыңызда бир аздан кийин албетте ал акыл эстүү сиз тарбиялаган бала болгондуктан ошол өзүнүн жоругу үчүн уялат же болбосо тынчтанган учурда гана өзүңүздүн оюңузду мындай болчу, мындай кылыш керек эле деп айтсаңыз болот экен. Эч качан өспүрүм бала менен тирешип урушуу бул биз гормондор менен урушуп жатканыбызды түшүнүп туура эмес адаттардан болот экен. Андан кийингиси 16-21 жаш курак же болбосо учурда булар гормоналдык жактан токтолуп, гормондор организмди мындай турукташып, ушунчалык булар мындай жашоо кандай десем, ушунчалык булар мындай токтолуп, оорбасырыктуу болуп калышат экен да. Бойлору, дене бойлору дагы өсүп, ошол ата энесинен дене бойлору өскөндүгү үчүн өздөрүнүн чоңойгондугу менен сыймыктанышып, сүйүнүп турган учурлары болот экен. Биз бул учурда кадимкидей өзүбүздүн үйүбүздө чоң адам жашап жаткандыгын кабыл алышыбыз керек экен. Биз чоң адам катары үйдө жашап жаткандыгын кабыл алганыбызда, аны менен талашып тартышуу дегенде кандай? Көбүнчө ушул 16-21 жаштагы конфликттердин көпчүлүк себеби түбүндө өспүрүм бала, 16-21 жаштагы өспүрүм бала өзүнүн укугун, эркиндигин, каалоолорун талашкан болот экен. Ал эми ата эне болсо өз түшүнүктөрүн балага бергиси келбей, мурдагыдай көз карашын таңуулагысы келгендин айынан конфликттер чыгат экен. Демек, ушул учурда баланын укуктарын, эркиндиктерин, каалоолорун чоң адам катары сыйлоо менен, түшүнүшүү менен, сүйлөшүү менен, мамиле кылуу менен чечишсек болот экен. Дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Бул куракта балдарыбыз убактылуу гана, мындайча айтканда, сиз менен бир үйдө балким акыркы убактарын жашап атат деп түшүнүшүбүз керек экен да. Анткени балким бир жылдан кийин, 17-18 жаштан кийин ал окууга кетет, өзүнчө үй бүлө күтөт, өзүнчө үйдө жашайт, балким кайра сиз менен бала болуп, кайра бала болбойт да, эми өзүнүн чоң адам катары өзүнүн жашоосуна кетет. Демек, убактылуу конок катары 16 жаштагы өспүрүм балдарыбызды сүйүү менен, сый менен мамиле кылганыбыз жакшы экен. Өзгөчө бул балдар өзүнүн жашоосундагы орду, жеке жашоосу кандай боло тургандыгы жөнүндө өтө катуу кабатырда, ойдо, кайсы кесипти тандасам, кайсы окууга кетсем, же болбосо кайсы ишти аткарсам деген ойлор өтө көп болгондуктан, бул балдар менен чырлашууга, басынтууга, өзүңүздүн маанилүүлүгүңүздү таңуулаганга бир аз туура келбей калат экен да. Сактап коеюнчу.